Кино тартып иштесе болобу спонсор болуп? Туугандар мындай. Өзү жакшы эмес киногочу тартылып, актер болуп, тияк бияк. Бирок алымдарыбыз кээ бирлери мындай кылып уруксат берет. Мазмуну жакшы болсо киного тартса болот. Тартылса дагы болот. Кандай каниетти адамзатка үйрөтө турган, адепти үйрөтө турган, патриоттуулукту үйрөтө турган, жүрөктүүлүктү үйрөтө турган, ал эми адам өлтүргөндө, качканды, уурулук кылган, мондай кинолор арам. Көргөн дагы болбойт андайларды. Аларга тартылган дагы болбойт. Демек мазмунду карайт. Мазмун жакшы боло турган болсо, уруксат берилет. Андагы дайыма эле кесип кылып албаш керек. Өмүр ошо бойдон өтүп кетпесин да. Аукцион болобу? Жер алууда мисалы тебишип атып кымбаттап кетип атат дейт. Бул болот туугандар. Мисалы мен мына саатымды сатам. Байма Язид деп коет, ким көп берет деген сөз. 100 сом деди, 150 сом деди, 200 сом деди, 1000 сом деди. Мен айтам, 1000 сомго такалып калды. Дагы барбы 1,5 миңге бере турганда. Жок, 2-3 жол айткандан кийин башка айтат го. Мен дейт, ушундай шариятта болот. Байма Язид деп коет, көбөйтүп сатканда. Эми арзандатканы дагы бар. Мунакаса деп коет мындай кылып. Биз мына бир мечит салайын дедик эле. Так, ким канчага? Бул киши айтты, биз 10 миллион сомго салып беребиз деди. Жок, ойлонойм. Канчага? 9 миллион. Бул төмөндөй кылып кетти. Канча? 8 миллион. Мейли ушуганан деп ушуга токтоп берди. Экөө тең шариятта урукса. Бизде илим жок. Эми намаз окуп баштадык. Алхамдулилла. Илимдүү кыз алсак кандай болуп калат? Өтө жакшы болот. Устаз кылып аласыз. Кашкариге кайра келип отурбай. Тора? Жакшы болот, жакшы болот. Чындап эле жакшы болот. Вакыя сүрөсүнүн пайдасын кенен айтып бериңизчи. Байлык сүрөсү деп айтылат, чынбы? Жакырчылык, кедейчилик кутулуу үчүн окусак болобу? Хадистерде келет туугандар. Вакыя сүрөтүл вакыяны ким ар кечинде окуй турган болсо, ага жакырчылык келбейт деген. Жакырчылык, кембагалдык келбейт деген. Берекелүү. Итагала иншалла ар бир тамгага деле 10 саваптан аласыз. Гусул же ихтилам болгондор ич кийим мүчөнү тазалап, жуубай эле ооз мурунду чайкап, жуунуп чыкса жарай береби, же сөзсүз тазалаш керекпи мүчө ич кийимди дейт. Туугандар мындай, гусул болуп калса, аялына жакындаганда же түшүркөп кала турган болсо, анын адеби жолу мындай. Эң алгач барып бошонуш керек, заара кылып. Себеп дегенде мүчөдө калып калган ушу урук ал зыян болуп калбас үчүн бошонуш керек. Бошонгондон кийин истинжа деп коет, ошо булганган жерлерди жууйт. Андан кийин анан гусулду ниет кылып, биринчи колду кадимкидей даарат алабыз. Кадимкидей эле даарат алабыз. Даарат жолу менде. Эгерде бүгүнкү күндө алхамда бардыгы эми мындай азыр шаарда туруп атабыз да, суу токтобой агып кете турган жер болсо, путту жуубай кое турасыз да. Эгерде акпай турган жер болуп кала турган болсо, мисалы, топуракта, же болбосо чөлдө, айылдарда суу бир жерге топтолуп кала турган жер болуп калса, анда путту жуубайсыз, исрап кылбайчы. Түшүндүңүздарбы? Путту эң акырында жуйбуз да. Оозуңузга 3 жолу даарат алып койдуңуз да, оозуңузга 3 жолу, мурунга 3 жолу, эми баш, оң, ин, сол, бардык денени 3 жолу жуйсуз. Киндик, ушулардын бардыгын суу жетпеген жер болбош керек туугандар. Же болбосо оң ийинден баш, анан сол ийин. Бул экинчи жолу. Бардыгын жууп бүткөндөн кийин анан чыгып путту жууп коебуз да, бүттү. Эгерде агып кете турган болсо, анда путту деле кош баштан эле жууй берсек боло берет. 3 жолу жуйсуз болду. Анан кийимдерге, ич кийимдерге кайсы жерге тийип калган болсо, аны жууш керек. Аны жуубаса болбойт.